Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз тили сабагы. Кыргыз тили жөнүндө улуу акыныбыз Алкул Осмонов төмөндөгүдөй ыр саптарын жараткан. Бирге жүрөм, кыргыз тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырдайм. Башка тилди кандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Ошондуктан ким тилди канчалык жеткиликтүү билсе, анын сүйлөгөн сөзү ошончолук ачык, так, түшүнүктүү жана таасирдүү болот. Кыргыз элинин элдик өзеки чыгармачылыгында акылдын көркү тил, тилдин көркү сөз деп бекеринен айтылган эмес. Эл казынасында айтылгандай, кыргыз тилиндеги татаал сөздөр төрткө бөлүнөт: кош сөздөр, кошмок сөздөр, кыскартылган сөздөр, бириккен сөздөр. Балдар, биздин бүгүнкү өтүлө турган темабыз кош сөздөр деп аталат. Сабакта кош сөздөр татаал сөздөрдүн бири экендигин билебиз. Анын маанисине карай үчкө бөлүнүшүн өздөштүрөбүз. Кош сөзүн үч түрүнүн бири-биринен айырмачылыгын далилдейбиз. Аларды катыштырып сүйлөм түзөбүз. Ошондой эле бири-бирибизди сыйлоого, жакшы мамиле түзүүгө үйрөнөбүз. Өзүбүздүн оозеки жана жазуу кебибизге байкоо жүргүзөбүз. Ошондой эле маданияттуу сүйлөөгө умтулабыз. Ал эми татаал сөздөрдүн түрлөрүн өздөштүрүп, кандай сөздөр кош сөздөр болорун билип, алардын орфографиялык эрежелерге ылайык туура жазылышына көңүл бурабыз. Балдар, жаңы темага киришүү үчүн биз сөздүк жат жазуу жазалы. Коондарбыз, этек жең, илим билим, улуу кичүү, жакшы жаман, күч кубат. Сөздүк жат жазуунун орфографиялык эрежелерге ылайык туура жазылышын эстеп калгыла. Ал эми азыр жогорудагы сүйлөмдү доскага жазабыз. 15-inde толгон ай жердин ак карасын дааналап, жылга жыбытты, аң дөңдөрдү, кокту колотторду, бийик-бийик аскаларды дапдаана кылып көрсөттү. Бул жерде кошмок сөздөргө көңүл бурабыз. Ак карасын, жылга жыбытты, аң дөңдөрдү, кокту колотторду, бийик-бийик деген сөздөр кош сөздөр болду. Бул сөздөр кандай жазылганын байкадыңарбы? Эки сөздүн ортосуна дефис коюлуптур. Бул сөздөр эки башка айтылдыбы же жуп-жубу менен айтылдыбы? Азаматтар, жуп-жубу менен айтылды. Демек, эки же андан көп сөздөрдүн туруктуу айкалышынан түзүлүп, жалпыланган бир түшүнүктү билдирген жуп-жубу менен айтылган татаал сөздөр кош сөздөр деп аталат. Кош сөздөр эки сөз тең маани берүүчү кош сөздөр. Бири маани берүүчү, бири маани бербөөчү кош сөздөр. Эки сөз тең маани бербеген кош сөздөр болуп үчкө бөлүнөт. Эки сөз тең маани берүүчү кош сөздөргө ата эне, эже сиңди, жакшы жаман жана башка сөздөр кирет. Ал эми бири маани берүүчү, бири маани бербөөчү кош сөздөргө этмет, китеп-ситеп, мал-сал, бала-чака деген сөздөр кирет. Ал эми эки сөз тең маани бербеген кош сөздөргө үрөң-бараң, быкы-чыкы, быт-чыт деген кош сөздөр кирет. Эске сактоо үчүн суроолор. Кандай сөздөрдү кош сөздөр деп айтабыз? Кош сөздөр маанисине карай канчага бөлүнөт? Кош сөздөр кандай жазылат? Азаматтар, алган теориялык билимибизди тажрыйбада колдоно билели. Алган билимди колдонуу үчүн суроолор жана тапшырмалар. Кош сөздөр сөз жасоонун кайсы түрүнө кирет? Синтаксистик жол менен кандай сөздөр жасалат? Эмне үчүн башка эмес кош сөздөр деп аталат? Далилдеп көрөлү. Бир сөз түркүмүндөгү кандайдыр бир жалпылыгы бар ар башка сөздөрдүн же кайталанган бир сөздүн тең байланыш аркылуу тутумдашынан жасалган татаал сөздөр
кош сөздөр деп аталарын билдик. Өз алдынча иштөө үчүн төмөндөгүдөй суроолор берилет. Сөздөр кош сөз экенин эмненин негизинде билдиңер? Бардык татаал сөздөрдүн арасына дефис коюлабы? Кош сөздөр бир эле сөздүн эки кайталанышы менен уюшулабы? Көнүгүүдөгү мисалдар менен далилдегиле. Синонимдеш маанидеги кош сөздөр болобу? Мисал келтиргиле. Карама каршы маанидеги кош сөздөрдү байкадыңарбы? Мисал келтиргиле. Карама каршы кош сөздөр булардын компоненттери өз ара карама каршы маанини билгизет. Оң терс, чоң кичине, кары жаш. Демек, жуп жубу менен айтылган сөздөр кош сөздөр экенин билдик. Балдар, бүгүн эмнени үйрөндүк? Анын кайсынысы маанилүү деп эсептейсиңер? Кош сөздөр кандай жазылат? Балдар, бүгүнкү сабакка баарыңар абдан жакшы жооп бердиңер. Үйгө тапшырма 200 көнүгүү окуп чыгып, кош сөздөрдү тапкыла, араларына дефис койгула, анын себебин түшүндүргүлө. Саламатта калгыла.